Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Токой кызматынын балыкчы Токой чарбасы жана балыкчы шаардык мэриясы биргелешип, Бишкек балыкчы автожолун жашылдандыруу боюнча Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында акция өткөрдү. Мына өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин Жашыл Мурас улуттук компаниясынын жарлыгы негизинде жакшы иш аткарып атабыз. Бүгүн ийне жалбырактуу Тяншан Карагайын 500 көчөт алып келишти. Ушул 500дөн баштап атабыз. Кудай буйурса, ушул 500 тигип, анан өстүрүп алабыз деген үмүтүбүз чоң. Акциянын жүрүшүндө автожолдун боюна 500 ийне жалбырактуу карагай көчөтү отургузулду. Биз бул акцияны ар бир лесхоздо, ар бир региондо, ар бир шаар районунда жүргүзөлү деген өзүбүзгө бир план койгонбуз. Анын негизинде ушул балыкчы шаарынан баштап отурабыз. Учурдан пайдаланып, ушул балыкчы шаарынын жергиликтүү бийликке, балыкчы шаарынын мэри Азамат Мырзага, Токой кызматынын жалпы жааматынын атынан терең ыраазычылык билдирип өтөт элек. Биздин сунушубузду жокту эстен кол кабыш кылып, чогуу мына бүгүнкү күндө ушул балыкчы шаарындагы мекеме ишканалардын эмгек жааматтары баары келишип, биздин токойчуларыбыз менен бирге, биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери келип, биздин министрибиздин ушул тапшырмасы негизинде бой бергештин ушул самалык жакшы деңгээлде жүрүп жатат. Бул иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, шаардагы мекемелердин кызматкерлери жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери активдүү катышышты. Буюрса, бул көчөттөрдү биз тигип койбостон алдын ала ушул сугаруу маселесин карап чыктык. Ошондой эле тосмо. Бул жерде тособуз, сугаруу системасын койробуз. Бул көчөттүн өсүшүнө мындан ары дагы иштерди жүргүзөбүз. Жашылдандыруу иштери Жашыл Мурас компаниясынын алкагында айлана чөйрөнү коргоо, шаардын экологиялык абалын жакшыртуу жана көрктөндүрүү максатында жүргүзүлдү. Отургузулган карагайлар шаардын абасын тазалап, келечек муундарга Жашыл Мурас калтырары айтылды. Бүгүнкү күнү балыкчы шаарынын ишканалары, мекемелери, мектеп, жааматы, бала бакчалар баарыбыз келип ушул жерде биргеликте иш алып барып, көчөттөр тигип атабыз. Бул шаарыбыздын өнүгүүсү десек да болот. Мындан ары дагы субботник кылып, ишемби кылып, жардамдашып ушу иштерди карап, көзөмөлгө алып турабыз. Бул жерде Көкмойнок бир калктуу конушунан бир 20дан ашык мугалим, айыл тургундары келди. Андан тышкары бул жерде соцфонд бардык эле бөлүмдөр келип, тигип ишти алып барып атат. Президенттин демилгеси менен жүргүзүлүп жаткан Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында ушул сыяктуу иш-чараларды өткөрүү улантылып турат деп күтүлүүдө.